Мамлекеттик кызматкерлер үгүт иштери болгон жерлерге бирөө да катышпасын деп сүйлөшкөнбүз. Басып барып айырга аралашып, угуп коеюн дедим менен көрүп коеюн деген шылтоо менен айырга жүрсөңөр чистейший дискредитация башталат. Мамлекеттик органдар шайлоого кийлишип атат, буга жан тартып атат, буга үгүттөө иштерине аралашып атат деген сөздөргө калбаш үчүн биз айтканбыз, бир да мамлекеттик кызматкер үгүт болуп аткан жерлерге качпагыла деп. Но бирок коомдук тартипти сактоо боюнча ички иштер органынын кызматкерлери ал жерде болуш керек обязательно. Ошо коомдук тартипти сактап бериш керек. Ошол жерден үгүт иштерине бирөө дагы жолтоо болбош керек. Мына ошол боюнча так сактасаңыздар, ошону көзөмөлгө алсаңыздар. 2021 жылдын 1-ноябрында Кыргыз Республикасынын президенти шайлоону эркин, таза жана ачык айкын өткөрүүнү камсыз кылуу боюнча чаралар жөнүндөгү жарлыкка кол койду. Жарлыкка ылайык бардык мамлекеттик органдарына, тактап айтсам, министрлер кабинетине, укук коргоо органдарына, башкы прокуратурага, президенттин областагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнө, жергиликтүү мамлекеттик администрацияларга, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына, Бишкек ош шаарларынын мэрлерине бир нече тапшырмалар коюлду. Коюлган негизги милдеттер шайлоо мыйзамдарынын талаптарын так сактоо, кызмат адамдарынын шайлоо комиссияларынын ишине кийлигишине тыюу салуу, мугалимдерди, окуучуларды, студенттерди, медициналык кызматкерлерди, калкты тейлеген мекемелер менен ишканалардын кызматкерлерин үгүт иштерине тартууга тыюу салынды. Ушул талаптарды бузган кызмат адамдарын кечиктирилгис түрдө жоопкерчиликке тартуу, зарыл болгон учурда кызматынан бошотуу каралган. Эң биринчиден шайлоо участкаларынын баары ачылып, шайлоо участкаларында материалдык техникалык камсыздоо маселелери чечилди. Жалпысынан участоктордун саны 118, пандус жок участкалар. Бул жалпысынан бардык участкалардын 5%-ын түзөт. Шайлоочулардын тизмеси боюнча иштер жүрүп атат. Жалпысынан шайлоочулардын тизмеси бир мандаттык округдарда 3,617,591 түзөт бүгүнкү күнү. Бирдиктүү округ боюнча 3,699,046 шайлоочу азыр контролдук тизмеге киргизилди. Ошол шайлоочулардын тизмесин айтып кетсек, чет өлкөдө активдүү жүргүзүлүп атат. Тышкы иштер министрлиги тарабынан бул иш шайлоочулардын тизмеси 8.000-ге көбөйдү. Чет өлкөдө биз 59 участканы 29 өлкөдө ачканбыз. Тышкы иштер министрлигинин сунушу менен кошумча жакында Москвада участка ачылды. 6 участка жалпысынан Москва шаарында ачылды. Быйыл биз 10 шайлоо участкага көбөйттүк чет өлкөдө. Тышкы иштер министрлигинин сунушу менен. Анан ошол жаңы участкаларды уюштуруу максатында мобилдик топтор жүргүзүлүп, жиберилип, ошол шаарларда түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү, биометрикалык каттоо иштери жүргүзүлдү.